Саламатсыздарбы достор, арбаңыздар кадырман калкыбыз. Бүгүнкү уктурууда дагы сиздер үчүн сонун кеңештерди берүүгө даярбыз. Кызматта мен кызыңар Айнура Миназарова. Бала бакыт, балалуу үй базар деп баланы эмнеге, кимге гана салыштырбайбыз. Айтор бала ата эненин жүрөгүнө кубаныч, жашоосуна маңыз берет эмеспи. Дал ушул кичинекей ымыркайлардын жашоосуна, алардын ден соолугуна арналган уктуруубуз орундалууда. Ар бир апа үчүн, ата үчүн дагы маанилүү, баалуу кеңештер берилет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Албетте достор, бүгүн коногубуз дагы бар, төрүбүз бош эмес. Коногубуз жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жетип алдыңыз Жаңыл эже? Жакшы, рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы, рахмат сиздерге. Мен ойлоп коем да, ден соолук дегенде эле доктурлар өзгөчө баалайт болуш керек деп, Туура. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн, алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге. Бүгүн ушул кичинекей ымыркайларга атайын бир кичинекей болсо дагы уктуруу арнайлы дедик. Анткени баланын ден соолугун бала чагынан көрбөсөң кийин кеч болуп калат эмеспи. Бүгүнкү темабыз кичинекей ымыркай үчүн эне сүтүнүн маанилүүлүгү деп аталат. Көпчүлүгүбүз билебиз, бул маанилүү, эмизиш керек деп. Бирок эмне үчүн эмизиш керек? Балага анын кандай пайдасы бар? Ал тууралуу көп ойлоно бербейбиз. Балким ошондон уламбы энелер эрте эмчектен чыгарып коюшат, же эмизбей коюшат, же эмизбей отуруп сүтү байып кетет го. Анысы кандай? Эмизүүнүн эрежесин айта кетсеңиз бир кыскача 2 сөз менен. Абдан туура, рахмат. Балдар биздин келечегибиз. Чындыгында дени сак энелерден дени сак балдар төрөлүшөт да. Дени сак бала биздин дени сак улутубуз болуп эсептелинет да. Сонун айтылган. Азыркы мезгилде мына балдар дени сак бала төрөлгөндө энеден төрөлөр замат эле энесинин көкүрөгүнө коет. Себеп дегенде энесинин көкүрөгүнө койгондо бул тубаса рефлекс менен эле ал энесинин эмчегин издей баштайт да, эмчегин эме баштайт, өзү эле эме баштайт да. Бул эң жакшы нерсе. Себеп дегенде бул эненин 3 күндүн ортосунда энеден коюу сары сүт чыгат. Муну малозива деп коебуз. Малозива бунун составында же болбосо курамында бул иммуноглобулин бар. Фактор роста деп коет, бул бар. Витамин А бар. Ошондон сырткары дагы лейкоциттер бар. Мындан сырткары дагы ошол ичек карынды тазалоочу дагы касиетке ээ. Же болбосо ушул бала төрөлгөндөн кийин анда балада мекони же болбосо туңгак деп коет да. Мына ушуларды тазалап чыгарат дагы, бала саргыч болбой калат. Баланын жана сарылыгы кетет, алгач. Сарылыгы кетип калат да. Бул эненин сүтүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул жөнүндө сөз кылсаңыз. Эмне өзгөчөлүктөрү бар? Эненин сүтүнүн өзгөчөлүгү мына уйдун деле сүтү бар, эчкинин деле сүтү бар. Мына ушуларды бере беришет да. Эненин сүтүнүн өзгөчөлүгүнүн бир мында дагы жир бар, белок бар, лактоза деп коет, углевод бар да. Бирок эненин сүтүнүн өзгөчөлүгүндө мында белоктор азыраак болот дагы, ал эми тиги малдыкында болсо көп болот. Грубо дисперсный деп коет да. Мунун балага сиңиши өтө кыйын болот да. Же болбосо баланын ичек карынына туура дал келбейт. Жаралантат, мындайча айтканда. Туура эмес да. Бул эненин уйдун сүтү болбойт, эчкинин сүтү дагы болбойт да. Эненин сүтү жакшы, туура. Эненин сүтүн гана эмиш керек да. Эненин сүтүндө низаминовый жирная кислота деп бул ушулар бар да. Бул жанагы эреке эне башы, эне баланын мээсинин өнүгүшүнө, жанагы кан тамырлардын өнүгүшүнө, жакшы өсүүсүнө, көзүнүн жакшы көрүүсүнө мына алып келет да, жакшы да. Ал эми бул низаминовый жирный кислоталар бул малдын сүтүнүн составында болбойт. Мына ушуну менен өзгөчөлөнөт да. Дагы бир суроо, мисалы кээде баягы ата-энелерибиз айтып калат да, советтер заманында, баягы совет учурунда балага сөзсүз түрдө суу берчүбүз, азыр эмне бербейсиңер деп. Азыр болсо, азыркы педиатрлар, азыркы төрөт үйүндө иштегендер бербегиле деп келишет да. Эненин сүтүндө өзүндө суу бар, керектүү деп. Буга кандай? Абдан туура. Бул эненин сүтүнүн артыкчылыгы эмнеде? Эненин сүтүнүн мунун курамында бардыгы бар. Балага керектүү бардык нерселер бар да. Же болбосо мында эненин сүтү витаминдерге бай. Витамин А да бар, витамин С да бар, темир дагы бар, башка микроэлементтер, кальций бар, бардыгы бар. Анан ошон үчүн мында суу, эненин сүтүндө суу дагы бар. Эч кандай балага суу берүүнүн кереги жок.
ошон үчүн эненин сүтүнө биринчи жанагы эреке переднее молоко деп коет, анан заднее молоко деп коет да. Переднее молокону эмген убакта бала ошо суусуна канат өзү эле, а заднее молокодон бала тоет, ошондон бүт баардык болгон жакшы жана микроэлементтерди баардыгын ала алат да. Эмизүү процесси канча мүнөттүк болуш керек? Ошол заднийда, переднийда сүттү толугу менен эмизүү процессинде бул баланы туура биринчиден баланы туура положение кылыш керек да, туура эмизиз, туура кармаш керек. Ошондо эле бала өзү эмет да, толук кандуу эмгенден кийин өзү бала эмчекти мындай таштап коет, өзү эмбей коет да, өзү билет бала. Анан бунун эненин сүтүнүн артыкчылыгы эмнеде? Эненин сүтүнүн артыкчылыгы биринчиден жанагы инфекциядан коргойт, ар кандай инфекциялардан, оорулардан коргойт, же болбосо жана ич өткүктөрдөн коргойт. Анан сырткары жанагы дем алуу органдарынын ооруларынан коргойт. Анан сырткары бул бекер тамак болуп эсептелинет. Каражат дагы кетпейт, сатып албайт, каражат дагы кетпейт. Көрөй эле кой болду дегендей. Туура. Эненин өзүнө дагы ар кандай оорулардан, жана рак яичника болуп атат, азыр көп рак молочный железа болуп атпайбы, эмчек сүтүнүн рагы болуп атат. Мына ушулардан дагы сактайт да. Эненин сүтү өтө мындай маанилүү, жана бала үчүн, эне үчүн дагы абдан жакшы да. Ошол эле убакытта эненин сүтүн эмизсе эне, ошол эле убакытта жанагы эреке контрацепция дагы болуп берет да. Же болбосо жөн плансыз түрдө боюна бүтүп калуу болбойт. 6 айга чейин сөзсүз түрдө эмчек менен гана эмизип тамактандырыш керек. 6 айга чейин. Эмне үчүн 6 айга чейин эле эмизип тамактандыр деп айтабыз? Себеби дегенде 6 айга чейин ошол болгон эненин сүтүндөгү баардык составы, курамы ошол балага бала талап кылуучу энергияга жетиштүү болуп эсептелинет да. Ошон үчүн биз энелерди айтабыз, 6 айга чейин сөзсүз түрдө эмчек эмизгиле деп айтабыз. Эч кандай суу, сок, башка жидкосттун кереги жок да. Эненин сүтү деп калбадыкпы? Эненин сүтүндө витаминдер, керектүү нерселердин баардыгы тең камтылган. Анан канча убакытта эмип туруш керек бала? Бул азыркы мезгилде өзү бала талап кылат. Ошого жараша эле эмизбеш керек. Ал бала сөзсүз түрдө эле мындай ыйлаган убакытта эмизбейт аны. Ыйлап калса, курсак ачыптыр деп эмизбейт да. Мисалы апаларыбыз айтышат да, 2 саатта бир эмизгиле, бизде ошондой кылып үйрөтүшчү. Жок, 2 саатта бирде эмес. Бала өзү мындай өзү ачка болуп, же болбосо эмчек эмгиси келген убакта мындай өзү мындай кыймылдап, колун соруп, же болбосо мындай оозун издеп, эмчек издеп, ушинтип калат. Ошол моменттерде эле эмизбеш керек. Анын эч кандай мындай саатына жараша эмизиштин кереги жок да. Демек, кичине жалпылай кете турган болсок, эненин сүтүндө суу дагы, кальций болгон витаминдер, инфекциядан коргоочу каражаттар, заттар баардыгы тең бар. Анан эненин сүтүн эмизүү бул баягы уйдун сүтүнө караганда же эчкинин сүтүнө караганда витаминге өтө көп болгондуктан баланын өсүшү үчүн, баланын торолушу үчүн жакшы. Анан колдон келишинче 6 айга чейин дайыма эмизиш керек. Негизи канча жашка чейин эмизген туура болот баланы? Колдон келишинче 2 жашка чейин эмизиш керек баланы. Сөзсүз түрдө 2 жашка чейин эмизсе абдан жакшы. Балага өсүп өнүгүүсүнө, анткени себеби мен жана айтып кетпедимби? Незаменимый жирный кислоталар бар да. Бул баланын жана аң сезимин өсүшүнө дагы чоң таасирин берет да. Аң сезими өсөт, жана кан тамырларына дагы жакшы, көзүнүн көрүүсүнө дагы жакшы да. Бул ошон үчүн 2 жашка чейин эмсе абдан жакшы болот да. Абдан жакшы. Биздин дал ошол эне сүтүнүн маанилүүлүгү болгондо да ымыркайлар үчүн деп атайын арнаган кичинекей уктуруубуз соңуна келип калды. Албетте алдыдагы күндөрдө дагы сонун маанилүү баалуу кеңештерди берүүгө даярбыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү коногубузга ыраазычылык айтабыз. Жаңыл Мамешовна келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай саламаттуу улуттун ден соолугу үчүн кам көрүп жүрө бериңиз. Ийгилик каалайбыз. Ал эми баардык угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга кайтарыбыз. Кичинекей ымыркайлардын ден соолугу үчүн болгон убактыңызды, болгон энергияңызды арнап коюңуз, анткени ал кийин сөзсүз түрдө сизге сыйлык берет. Кызматта мен Айнура Миназарова. Кийинки уктуруулардан үн алышканча